Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен адаттагыдай эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытында даярдалып, Молдусаид Мамбетокунов агайдын демилгеси менен уюштурулган Кайнар булак программасы, анын алып мен Бегимай Алмамбетова. Жана бүгүнкү берүүбүздү өзүбүздүн талкпай эмгектенип, сыймыктануу менен билим алган окуу жайыбыз тууралуу баштамакчыбыз. Кыргыз Улуттук университети бул жөн гана окуу жай эмес, ал акылмандыктын, тарыхтын жана келечекке болгон ишенимдин борбору. Анын тарыхы 1932-жылы башталган, алгач ал жөнөкөй эле педагогикалык институт болуп, бирок дубалдарында келечектин улуу инсандардын үндөрү жаңырып, алар өлкөгө билим нурун таратууга белсенип турушкан. Убакыт өтүп, университет дагы, анын студенттери дагы, деги эле бүтүндөй Кыргызстан дагы өзгөрдү. Бул жер согуш жылдарынын каталдыгын, согуштан кийинки кайра куруу доорунун үмөттөрүн да башынан өткөргөн. Жана алдыңкы мүнөттөрдө ТВ1 22 тайпасынын студенти Жолдошбекова Медина тарабынан даярдалган сюжетте Кыргыз Улуттук университетинин баштапкы 10 жылдыгы тууралуу кененирээк биле аласыздар. Кыргызстанда биринчилерден болуп Кыргыз мамлекеттик университети пайда болгон. Ачылышынын расмий датасы 1951 жыл болгону менен окуу жай андан 26 жыл мурун эле Кыргыз агартуу институту болуп иштеп баштаган. Университеттин аталышы 7 жолу өзгөртүлгөн. Соңку ирет 2002 жылы улуттук статусу ыйгарылган. Улуу ойчул Жусуп Баласагындын атын алып жүргөн дал ушул Кыргыз Улуттук университетинин башкы 10 жылдыгына кайрылып кеп козгойбуз. Сиздер менен мен Медина Жолдошбек кызы, саламатсыздарбы? Тарыхты артка карай төрдүрө турган болсок, капиталисттик түзүлүштөн социализмге өтүү учурунда өзгөчө мааниге ээ болгон маданий революция жана анын коомдук турмуштан алган орду жөнүндө учурунда көп сөз айтылып келген. Алардын ичинен сабатсыздыкты жоюу, феодалдык жана буржуазиялык идеологияны сүрүп чыгаруу, күч эмгеги менен акыл эмгегинин карама-каршылыктарын жоюу экендиги көпчүлүккө белгилүү болчу. 1925 жылдын 30 мартында болуп өткөн Кара-Кыргыз автономиялык областынын кеңешинин уюштуруу съездинде Кара-Кыргыз агартуу институтун ачуу тууралуу маселе каралган. Келечекте ачылуучу агартуу институтунун угузуучуларынын негизги курамы Ташкентте жана Алматы шаарларында билим алып жатышкан жаштардан түзүлөрү. Алар жаңы ачылган окуу жайдын даярдоо жана биринчи негизги класстарынан окушаары жөнүндө да ошол токтомдо белгиленет. 1925 жылдын 17 июнунда президиум мүчөлөрү, областтын партия жана билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү катышкан кеңешме Абдыкадыр Орузбековдун төрагалыгы астында өтөт. Советтердик аткаруу комитетинин президиуму областтык билим берүү бөлүмүнүн сунушун колдоп, Пишпек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык келет деген өзүнүн номер 29 токтомун кабыл алат. Ушундай уюштуруу иштеринен кийин гана 1925 жылы 25 октябрда Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институту өз ишин баштаган. Туңгуч окуу жайга ошол жылы Ташкент, Алматы шаарында билим алып жаткан 60 студент Бишкекке которулат. Ага улай эле июль-август айларында республикадагы билимге ынтызар болгон дагы 80 студент кошумча кабыл алынат. Алар 4 багытта, тагыраак айтканда бири негизги, калган 3-өө даярдоо болуп, жалпы 140 студент менен агартуу институту алгылыктуу ишин баштаган.
Кыргыздын бул эл агартуу институтунун биринчи директору Петр Кузьмич Юдахин болуп бекитилет. Жетекчинин сунушу аркылуу институттун окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Данияров иштеп баштайт. Ошондон баштап окуу жайдын мугалимдер жамааты тандалган. Базаркул Данияровдон өзү жазып эскергендей, Фрунзенин алдыңкы катардагы мугалимдери алынган. Жалпы окутуучулардын курамы 11 адамды түзсө, жардамчы кызматкерлер 5 адамдан турган. Алар улуту боюнча негизинен орустар, еврейлер эле. Алардын арасында кыргыз улутунан жападан жалгыз Базаркул Данияров өзү болгон. Кыргыз агартуу институтунун биринчи окуп баштаган окуучулары 1929 окуусун аякташат. Мугалимдик кесипке 21 бүтүрүүчү ээ болгон. Кыргыз агартуу институтунда кийин окуу процессинде түзүлгөн кыйын жагдайларга байланыштуу окуу жайдын жетекчилери 1928-29 жылдары Борбордук Кыргыз педтехникумга айланышкан. 1929 жылга чейин окуу жайдын аталган жетекчилери көп маселелерди чечүүгө жетишкен. Ошол эле жылы күзүндө директор Петр Кузьмич Юдахин узакка созулган оорудан каза болот. Ошондогу окуу бөлүмүнүн башчысы Базаркул Данияров директорлукка дайындалат. 1930 жылы январь айында Базаркул Данияровдун эмгекчилдиги артында сырттан билим берүү жолу менен мугалимдерди даярдоо курстарын ачуу жөнүндө буйрукка кол коет. Ошентип педтехникумга даярдоочу жана негизги делип 2 бөлүмдөн турганда, даярдоочу бөлүмдө окуучулар 3 жыл, негизги бөлүмдө 4 жыл окушкан. 1930-31 окуу жылында башка улуттагы жаштар да окуй башташкан. Кыргыз билим берүү жана илим тармагына Ополтоодо эмгек өтөгөн Кыргыз агартуу институту азыркы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университети адамга караңгыда жарык берип, жол көргөзгөн Санжыргалуу билим уясынын улуу көчү болуп кала берет. Айта кетчү нерсе, университетибиз музыкадан спортко чейин, искусстводан илимге чейин өнөрлөрү ар тараптан арып турган таланттуу студенттерге да бай. Таланттуу демекчи, сиздер менен музыкадагы талант жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Музыкалык талант деген эмне? Бул туаса белекпи же кандайдыр бир эмгектин жыйынтыгыбы? Көпчүлүк музыканттардын айтуусу боюнча талант бул иш-аракеттин бир гана бөлүгү. Эң башкысы аракет, ишеним жана музыкага болгон сүйүү. Ошол эле музыкага болгон чыныгы сүйүүнү чагылдырган Мукаш Абдраев атындагы Республикалык музыкалык мектептин окуучусу Дин Мухаммед жөнүндө сюжет даярдалды. Аны даярдаган кесиптешибиз Бейшенова Сезим. Андыктан назарыңыздарды флейта үнүнө бөлөнгөн сюжетке бурмакчыбыз. Бүгүнкү биздин сапарыбыз Мукаш Абдраев атындагы Республикалык музыкалык орто мектебинде. Өзүңүздөр билгендей эле бул жакта көптөгөн таланттуу балдар окуйт. Бүгүнкү биздин маегибиз таланттуу окуучу музыкант менен болмокчу. Кызыктын баары алдыда, биз менен бирге болуңуздар. Меня зовут Дин Мухаммед, я занимаюсь вокалом уже больше 5 лет. И я плюс еще занимаюсь флейтой, и вокал — это мое хобби. Вокалом я понял заниматься, мне понравилось заниматься с малых лет. Я вдохновился этому с мультиков. Главные герои, когда пели, это было потрясающе. Мне это нравилось, и мне захотелось это исполнять самому. В этой школе хорошие учителя, и у меня Венера Идюшка тоже хорошая. Она так с душой преподает, ну и не только с душой, она прям влаживает, да, в тебя все, чему она сама знает.
Дилмухаммед бул музыкалык мектепке 4 класстан бери келип окуп жатат. Ошондо азыр 9 класста окуп атат. Өзү аябай таланттуу. Мен мектеп байкап көрсөм, өзү аябай таланттуу. Жалаң эле флейта эмес, өзү жанагындай ырдоого дагы абдан кызыгы бар. Ошон үчүн ырдоого да катышып жүрөт. Буюрса мен ойлойм, келечекте чыгаан музыкант болот, же болбосо чыгаан ырчы болот деп ойлойм да. Анан мектепте болсо өзү жакшы окуйт, өзү зээндүү абдан. Таланты эми эле айтып кеттим. Эми бул бизде деген мектепте талантың болсо дагы аракет кылып, баягы ойнош керек да, көнүгүш керек күнүгө. Чынын айтканда музыканттар күнүгө 2-3 сааттан аз дегенде ошончо саат займат керек. Ошондо гана чыгаан жанагындай таза, нукура музыкант болуп чыгышы мүмкүн. О, привет. Что, нашел ноты? Да, на. Будешь это играть. Меня зовут Алмаз, мы учимся с Дилмухаммедом в одной школе. Я играю на пианино, и в свободное время мы с ним приходим сюда, занимаемся, разбираем новые песни. И в свободное время гуляем в парке или ходим в кино. Дилмухаммед играет на флейте. Я знал, что он ходит на вокал, но в этом году только узнал, что он так поет красиво. И у него потрясающий голос.
распевка у него, да, скажем, 5 октав, если там на музыкальном говорить. Вот буквально месяца 2 назад мы исполнили арию, очень сложную арию, голос достал у него, все там прекрасно было. Когда я выхожу на публику, я волнуюсь, как не знаю кто. Волнуюсь, и это с этим, можно сказать, даже не справиться. Но если тебе просто нравится перед людьми выступать, то да. И один раз это вот было на примере, когда я в Алмату ездил на конкурс. И перед этим столько людей было, это ужас. И за кулисами я прям переживал, как не знаю кто. Но потом, как я вышел, это все прошло мигом. Потому что не знаю, почему у меня так. И это мне не помешало, я занял 1 место. Быть хорошим музыкантом – это не только просто исполнять песни, как не знаю, просто как робот, да. Это тебе должно нравиться, это, ты должен любить это, потому что если ты не будешь это любить, это будешь как робот, без чувств, без ничего, просто исполнять эти песни как робот, да. И эти все песни надо чувствовать с эмоциями, потому что во всех песнях есть разные эмоции, радость, грусть, все есть. Что надо чувствовать песню тоже. И американская певица Адель меня вдохновляет своим голосом. И этот ее голос, как не знаю, превосходный, по моему мнению. И ее харизма, как она общается на концертах с людьми, это тоже хорошо. И плюс у нее концерты так долго проходят. И мне кажется, людям это нравится. И она может болтать с людьми, как с родным человеком. И мне вот именно это нравится в ней. У каждого есть своя мечта. Например, моя мечта стать популярным и путешествовать по всему миру и выступать в каждой стране. И не знаю, кто что хочет, но моя мечта такая. И каждый день, когда я просыпаюсь, я знаю, к чему я стремлюсь. И каждый день практикуюсь над этим. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз сиздерге жаккан берүүлөрдүн бири болду деген ишеничтебиз. Студенттерибиздин ушул жана башка эмгектерин Жаш Агын YouTube каналынын Кайнар булак программасынан баалап кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.